элдин дагы мондай соода сатып өзү негизи бир нерсени эккенден кийин ошону сатыш жолун ойлонуш керек өзүчө. Ошол базарда кандай өтөт? Кандай баа берет базар? Ал арзан нерсеби же кымбат нерсеби? Ошону да ойлонуш керек. Ошон үчүн азыр биздин малиналар жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок малиналардын сорттору болот да. Сорты бар. Биздин малиналар көп алыска чыга албай жатат да. Алыска чыга албай жатат. Ошол себептен биз морозилканы алып келип курдук да ошол жергечи. Эгер биз ушундай жакшы сортторду эге турган болсок, малиналардын ушунчалык көп сорту бар да. Азыр эң жакшы сорту болуп атат, азыр Маравилла деген сорту бар. Азыр биз алып берели десек аяктанчы? Bir danası 350 rubl болуп атат. 499 сомго туруп атат бир данасы. Бирок ошону алып келебиз. Кудай буйрса алып келип, мына өзүм быйыл Кудай кааласа Алла насип этсе, ошол сертификаты менен гарантиясы менен алып келебиз да. Алып келип, ошону бир 100дү алып келип, көбөйтүп элдерге таратыш керек ушул нерсеничи. Биздин малина Кыргызстандан чыкпайт. Тажикстандан даже Бишкекке жетпейт. Ошко жеткиче суу чыгып, былчылдап суу чыгып калат ужечи. Ар бир адам базарга киргенде товарды карайт. Товарды карап туруп, эң жакшысын алып жегин келет да, товардын. Анан кийин ал жерге ошко баргычы эле ошо былжырап, жалпайып калган болсо, барып туруп, эми даамы жакшы биздики. А бизде вид жок. Товарный вид жок биздечи. Качествого жооп бере албайбыз биз. Ошол себептен ошондой жакшы малина сорттору алып келишибиз керек. Алып келип туруп ошол жерде ушуну көбөйтүп, таратып, эгер көбөйтө турган болсок, бизде ушунчалык биз өзүбүз алабыз, сбытты өзүбүз кылабыз. Мына бардык эмелерди экспортко чыгарабыз. Бишкектен чыгарып атабыз азыр. Россия кетет, Казакстан кетет, Россиянын любой точкаларына кетет. Казакстандын бардык точкаларына кетет. Ошолорду биз уже жеткирип атабыз. Азыр бар. Андан кийин малинанын ошондой сортторун көбөйтсөк, биз экспортто көп чыгабыз да. Ondan keyin hazır bizde birinci emi hazır şu жазда Көкталаға ekilir, Көкталаға. Көкталаға Құдай қаласа Allah nasip etse inşallah. Немецкий сорт келет. Митсунова деген сорт келет. Клубниканың сорты. 5 гектарға алып келе жатабыз. 5 гектарға алып келебиз, Құдай қаласа. Өзүбүздүн күчүбүз алып келе жатабыз. Ошол клубниканын көчөттөрүн беребиз. Ошол жерге ким клубникага кызыккан болсо, мен эгем, менин тажрыйбам бар, ушунча жылдан бери иштейм, мен жакшы карайм дегендер болсо, ушулар менен иштешебиз бизче. Бирок клубниканын 1 килограммын бышканда. Ошол көчөттөрдү беребиз. Ошол бышкан мезгилде кайтып, ошол көчөттүн акчасын биз ошол мезгилде алабыз. Ага чейин албайбыз. Ошого чейин өзүбүз айтабыз, кандай тартипте өстүрүш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Бизде азыр дагы эле ушундай бир эмебиз бар. Biz şu ketmen kürökö jakın bolup kalганыбызда ушул нерсени эле кылып келе беребиз дейбиз да. Азыр техникалаштырыш керек, бүт бар жокчу. Азыр техника заман. Биз эгер техника менен кыла турган болсок, өзүбүз дагы кыйналбайбыз. Биз мисалы Бишкекте барып малинаны чаппайбыз биз. Кетмен дебейбиз, башка кылбайбыз. Болду, мини тракторду алганбыз. Трактор түшө турган кылып эккенбиз. 1,5, анан 1,80 кылып эгип койгонбуз. Болду, ошол трактор менен жүрөбүз. Астына. Эмесин шайманы жасап койгонбуз, арыгында тартып коебуз, болду. Эми Кудай буйрса бул нерсени кийин сиздер билесиздер, агротикан деген бар. Агротиканды алып келип жаап коюш керек, болду. И кутуласың бул нерседенчи. Биз кайта эле жылда эле барып чапкылап эме кыла беребиз. Ошол акчаны эсептеп көрсө, жылда иштесеңиз ошого канча адам алып келип иштетесиз ошогочу. Ошону эме кылып көрсөңүз 5 жыл, 6 жылга жетет. Агротикан. 5 жыл, 6 жылдын ичинде сиз ошол кылып аткан эмгегиңиз, ошол адамдарга төлөгөн акчаңыз ошонун арзан түшөт да. Арзан түшөт. Ушул нерсени кылыш керек. Анан клубниканы бизге көп заказ бар клубникадан. Мындай клубника Бишкекте бир эле жерге келген. Бөлөк Кыргызстан ичинде жок бул клубника. Бунун даамы жакшы, Мен сүрөттөрү бар да ала келбепмин. Мен билбепмин мындай сүйлөшүбүзчү. Анан круглый год болобу? Азыр айтып берем. Клубника жакшы, катуу болот. Види дагы жакшы болот. Эзилбейт. Бир апта 10 күн тура берет. Жакшы
температура менен алып бара турган болсоң машина менен бардык жерге жетет. Бирок клубниканын эң жакшы эмеси ранный сорт. Ранный сорт. Бул 1 ай 1,5 айда пышып бүтөт. 8-10 тоннага чейин берет гектардан. 8-10 тонна гектардан берет. Эгер ким эге турган болсо ушуга аракет кылсын, биз клубниканы 150 сомдон кем сатып албайбыз. Ким эрте чыгарса, мындан да кымбатыраак алганга аракет кылабыз. Иншалла. Алла насип этсе, 1 гектардан 10 миң, 15 миң долларга чейин прибыль ала аласыздар да. Ошондой тартипте эгилсе. Өзү пленкага, пат пленка деп коет, пат пленка эгип, тамчылатуу менен иштесек, өзүбүзгө жакшы да. А мындай кылып эге турган болсок, бир суу коесуң, кайра чөп чыгат, кайра оны тазалап чыгасың, ушинтип атып күн өтөт. Эгер пат пленка кылып эге турган болсок, ит таза болот. Таза. И види дагы жакшы болот. Ушуну алып барып сатсаң базарга, дагы жакшы акчага сатып алабыз да. Анан бизде ушул көп эме кылат, эң көп суроо берилген нерсе ушул экен да. Эмне себептен дейт? Ушу карап көрсөңүздөр да. Şu bir nерсени эгип баштасаң эле, ушул нерсе көбөйүп кетсе, бунун өтпөй калат. Сен аз түшүп кетет деген ойду кармап калат экенбиз да бизчи. Бул өзү негизи туура эмес да. Өзү негизи канчалык көп эгишсең, ошол нерсе өнүгөт да. Канчалык көп эгишсең, ошол нерсе өнүгөт. Мисалы үчүн азыр бизде аз дагы мисалы үчүн Россиядан барып бир областыдан эле барып контракт түзүп, мен силерге ушул нерсени жеткирип берейин десең, 1000 тонна заказ берет. 1000 тонна заказ бергенден кийин бетте эчтеке кыла албай каласың. Барып сүйлөсөң бир, жок бизде бир көп болсо 50 тонна чыгат деп коет. Ооба. Мына. Ушундай болуп калып атат да, ушу маселе туулуп калып атат. Анан ошол 50 тоннаны сыртка чыгара албайбыз дагы, биз Кыргызстандын ичинде жүрө берет баягы нерсечи. Кыргызстандын ичинде бул нерсе арзан болот. Эгер биз 1000 тонна кылып туруп, ошону алып чыгып туруп, мисалы Россиянын рыногуна, мировой рынокко чыгара турган болсок, мында цена көтөрүлөт. Мировой рынокта цена көтөрүлө турган болсо, Кыргызстандын ичинде сөзсүз көтөрүлөт ал ценачы. Сөзсүз көтөрүлөт. Туура. Андан кийин мына клубника боюнча айтып өттүк. Андан кийинки эме, мына кече күнү мына Абдымали ака, Кошой ака ушулар эме кылып, мына акам Айдар акам ушулар эме кылып, ушулардын демилгеси менен бардыктагы ошол бирлик айыл өкмөтү ошол жерде эки жерде чогулушта болуп, эки жерде чогулушта отуруп, мына 15-20 киши болду. Ошол жерде Айдеркенге ошол малина эге турган болуп атабыз азыр. Малина и клубникандагы кылып көрөйлү деп атабыз. Клубниканы кылып көрсөк, жакшы болсо ал жака да калып барабыз. Өнүктүрөбүз депчи. Андан кийинки эме смородина, карагат. Карагат Польшанын карагаттары. Ошолор келет, Кудай кааласа, иншалла Алла насип этсе, биз азыр алайлы десек, Польшадан алып келели десек 100 сом, 120 сомго туруп атат. Бир үчтүк көчөтчү. Азыр Аскар байкени таанысаңыз керексиз. Аскар байке менен сүйлөшүп эме кылдык, көлдөн. Ошо менен сүйлөсөм, айтты, Актөбө сага биз чыгарып беребиз деп. Бирок күздө чыгарып берели деди. Эртерээк айтамын, эртерээк чыгарып бермекпиз деди. Күздө чыгарып берели, арзаныраак болот деди. Арзаныраак. 60-70 сомдон тегерегинде чыгарып беребиз деп атат. Ошондо 50 сом, 60 сом ойноп атат. 50 сом, 60 сомдагы бул мындай түшүнгөн адамга чоң сумманы берип коет да, бир көп количествода ала турган болсомчу. Ошол себептен ошака бере турган болсок, толуу өрөөндөргө ошол смородиналарды экирсек, смородинага өтө көп кардар. Смородинаны да өзүбүз алабыз. Малинаны да өзүбүз алабыз. Клубниканы да алабыз. Булардын ызбыктарын табабыз, дагы күчөтөбүз, көбөйтөбүз. Кудай кааласа Алла насип этсе. Анан клубника боюнча, клубниканын баягы бизде карап көрсөңүздөр, мындай өзү Кытайга Кытай калкыга өнүгүп кетишинечи 10-15 соток жер жетиштүү болот экен. 10-15 соток жер жетиштүү болот экен. Иштеген адамгачы. 15 соток жерде Кытайлар ошол жерде иштетип, четине бир мини завод куруп коюп атат, белечи. Мини завод куруп койду. Биз дагы ошондой иштесек болот да. Неге болбойт? Болот? Иштесек болот, кысак болот, Кудай кааласа. Аракет кылсак, Россияда барып 8-8 иштеп атабыз күндө. Ошону биз бир айда өзүбүздүн огородубузга иштеп коелу. Эртең менен саат 8-де чыгып, кечки саат 8-де кирели. Бир айда күн кылып коебуз биз огородду, мынандай кылып коебуз.
Вообще соны болады. Соны иштейбиз, ошондочу. Анан клубниканы мына канчалык эрте чыгарса, клубниканы баягы парник сыяктуу кылабыз го мына кылып. 2 жөөктөнбү, 3 жөөктөнбү мындай баягы шестеркасын ийип туруп эле, клемканы тартып туруп, биздики ысык, көктал ажат. Эрте чыгарсак ошо нерсени, биздики андан да жакшы, может 200-250ге чыгып кетиши мүмкүн, сен азчы. Ошондой чыгып ала турган болсок, анда биз баягы айтылган суммадан дагы көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да бизде.